саламатсыздарбы? Бүгүнкү күнгө алынган жаңылыктар менен тааныштырабыз. 10 апрель саат 10:00 карата Кыргызстанда COVID-19 менен катталган жаңы учурдун саны 18. Алардын ичинен 5 мед кызматкерлер. Бардыгы 298 учур. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев билдирди. Жаңы катталган 18 учурдун аймактарга карата бөлүнүшү: Бишкек шаарында 6, Чүй облусунда 8, Жалал Абадда 3, Ысык Көл облусунда 1. Кыргызстанда жалпы тастыкталган 298 учурдун аймактарга карата бөлүнүшү: Жалал Абад облусунда 89, Ош облусунда 98, Чүй облусунда 15, Баткен облусунда 4, Ош шаарында 36, Бишкек шаарында 42, Нарын облусунда 10, Ысык Көлдө 4. Катталган учурлардын ичинен 154 аял, 144 эркек. Жаңы 18 учурдун ичинен 7 аял, 11 эркек. Кыргызстанда жалпы коронавирус жуктуруп алган медицина кызматкерлеринин саны 39га жетти. Өткөн сутканын ичинде Ноокаттын ооруканасында бир адам COVID-19 оорусунан каза тапты. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев билдирди. Маалыматка ылайык, ал 87 жашта болгон. Кыргызстанда жалпысынан оорудан 5 адам көз жумду. Кыргызстанда 10 апрелге карата коронавирус жуктургандардын саны 298ге жетти. Саламаттыкты сактоо министрлиги Кытайдан келген гуманитардык жардамды бөлүштүрдү. Бир жолку комбинезондордон, медициналык көз айнектен, бир жолку стерилдүү желим хирургиялык кол каптардан жана бахилалардан турган топтомдор 200 комплекттен Ош шаарына, Жалал Абад шаарына, Ноокат, Сузак жана Ала Бука районундагы мед кызматкерлерге берилди. Бул тууралуу республикалык штабтан билдирди. Ошондой эле 300 дана инфракызыл термометрлер Ош шаарына жана Ош облусуна берилди. Жалал Абад облусуна 200 жана Баткен облусуна 100 данадан берилди. Эске салсак, 8 апрелде Кытайдан жалпы суммасы болжол менен 7 миллион 690 миң сомго эсептелген ПЧР диагностикалоонун реагенттери, жеке коргонуу каражаттары, гуманитардык жардам катары келген. Ага чейинде Кытай Кыргызстанга COVID-19 дартын аныктоочу 21 миң дана экспресс тесттерди берген. Ош шаарынын мэри Талайбек Сарыбашев коронавирус илдетин жуктуруп алган дарыгерлер менен байланышып абалдарын сурады. Бул тууралуу Ош шаардык мэриясынын маалымат кызматы билдирди. Шаар мэри дарыгерлерге ден соолук каалап, балдарын жугуштуу оорулар ооруканасындагы кырдаалды атайын комиссия иликтеп жатканын билдирди. Шаар башчысы илдетти жуктуруп алгандарды карап жаткан дарыгерлердин өкүлү менен да сүйлөшүп, көйгөйлөрүн укту. Мэр тийиштүү жардамдар өз убагында көрсөтүлөрүн айтып, ыраазычылык билдирди. 10 апрелге карата Кыргызстанда 39 дарыгер коронавирусун жуктурган. Алардын ичинен 21 Ош облусунда катталган. Бишкекте 8, Чүйдө 1, Жалал Абад облусунда 8, Баткен облусунда 1. 10 апрелге карата Кыргызстанда коронавирус жуктуруп алгандардын саны 298ге жеткен. Алардын ичинен 39 жаран айыгып, 5 адам каза болду. Акыркы сутка ичинде Кытайда коронавирустук инфекциянын жаңы 42 учуру катталды. Бул тууралуу РБК жазды. Кытайдын саламаттыкты сактоо боюнча мамлекеттик комитетинин маалыматы боюнча инфекциянын 42 учурунун 38и чет өлкөдөн келген жарандардан аныкталган. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалыматы боюнча бүгүнкү күнгө карата Кытайда 82.924 адам коронавирусту жуктурган. Алардын ичинен 77,7 миң адам айыгып, өлгөндөрдүн саны 3335 кишиге жетти. 10 апрелге карата коронавирусту жуктуруунун саны боюнча КМШ өлкөлөрүнүн ичинен Орусияда эң көп катталган. Жуккандардын жалпы саны 10.131 адам. Андан кийинки орунда Белоруссия турат, 1486. Үчүнчү орунда Молдова 1289, Азербайжанда 926, Арменияда 921, Казакстанда 802, Өзбекстанда 624, ал эми Кыргызстанда 298. Украинада акыркы маалыматтар боюнча вирусту жуктургандардын саны 1892ге жетти. Грузияда 218. Расмий маалыматтар боюнча Тажикстанда жана Түркмөнстанда коронавирус жуккан учурлар каттала элек. Молдованы эске албаганда, жогоруда аталган өлкөлөрдүн баарында өлүмдүн деңгээли 1,5%. Акыркы маалыматтар боюнча жалпысынан дүйнө жүзү боюнча 1,5 миллиондон ашык адам коронавирус жуктуруп алган. Алардын ичинен 95 миңден ашуун адам көз жумган.
Бишкекте өзгөчө абал киргизилгенден бери 28 жол кырсыгы катталды. Бул тууралуу Бишкек шаарынын коменданты Алмазбек Орозалиев билдирди. Анын айтымында жол кырсыгынан 39 адам жабыркаган, анын ичинде 3 жаш өспүрүм бар. Ошондой эле бүгүнкү күндө өткөрмө уруксат кагазын жасалмалоо боюнча 42 факт аныкталып, алар боюнча тергөө иштери жүрүп жатат. Бишкекте 25 марттан 9 апрелге чейин 633 кылмыш жана жорук катталып, анын ичинен 563 кылмыш жана жоруктун бети ачылган. Белгилей кетсек, коронавируска байланыштуу Кыргызстандын Бишкек, Ош, Жалал Абад шаары, Ноокат жана Кара Суу, Сузак райондорунда 2020 жылдын 25 мартынан саат 8:00 баштап 15 апрелинин чейин саат 8:00 чейин өзгөчө абал киргизилген. Дүйнөдө жаңы коронавирусту жуктуруп алгандардын саны 1,436,000 болду. Ал эми Джон Хопкинс университетинин учурдагы маалыматына ылайык дүйнөдө 1,601,000 адам илдетке чалдыкты. Ошол эле учурда 355,000ден ашык адам коронавирустан айыкты. Бул тууралуу РБК агенттиги жазды. Джон Хопкинс университетинин маалыматына ылайык, коронавирус жуктургандардын саны боюнча АКШ лидер бойдон калууда. Жуктургандардын жалпы саны 466,000, экинчи орунда Испания 153,000, Италия 143,000, Германия болсо 118,000, Франция 118. Пандемия башталган Кытай илдетке чалдыккандардын саны боюнча 6 орунда калды. Орусия боюнча коронавирус тастыкталган 10,131 учур аныкталды. Аталган оорудан 698 адам айыгып, 76 адам көз жумган. Жогоруда аталган университеттин маалыматы боюнча дүйнөдө 95,731 адам коронавирустан көз жумган. Өлүмдүн эң көп саны Италияда катталды, 18,279. Ошол эле учурда дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалыматы боюнча вирустан 85,500дөн ашуун адам көз жумган. Пакистанда УА аттуу 1947 жылы туулган кыргызстандык жаран жүрөк оорусунан каза тапты. Анда COVID-19 инфекциясы да бар экени аныкталган. Бул тууралуу республикалык штабтан билдирди. Маалыматка ылайык, көз жумган жарандын экинчи тесттеринин жыйынтыгы күтүлүп жаткан. Ал карантиндик зонада болгон. Улгайган курагынан улам анда башка тубаса илдеттери да өрчүп кеткен. Маркумдун туугандарынын макулдугу менен сөөгү Пакистанга коюлду. Жалпысынан Пакистанда коронавирус инфекциясына чалдыккан Кыргызстандын 7 жараны бар. Бирөөсү каза болуп, 6-су обсервацияда катталууда. Бүгүн 10 апрелде кытайлык миллиардер Alibaba Group компаниясынын негиздөөчүсү Джек Ма жана анын кайрымдуулук фонду тарабынан коргоочу костюмдар, коргоочу бет каптар, термометрлер жана башка гуманитардык жардам чартердик жүк каттам менен Бишкекке келди. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Мындан тышкары жакын арада экспресс-тесттердин жана жасалма дем алдыруучу аппараттардын келиши күтүлүүдө. Жардамдын жалпы суммасы 1,800,000 юаньды түзөт. Жардам Тышкы иштер министрлигинин Кыргызстандын Кытайдагы элчилигинин жана Джек Манын кайрымдуулук фондунун өз ара аракеттенүүсү аркылуу көрсөтүлгөн. Тышкы иштер министрлиги аталган фондко жана жетекчиси Джек Мага COVID-19 коронавирусуна каршы күрөшүүдө көрсөткөн жардамы жана колдоосу үчүн ыраазычылыгын билдирет. Кошумчалай кетсек, аталган фонд буга чейин Орусия, АКШ жана Европанын бир катар өлкөлөрүнө да гум жардам берген болчу. Кызматтык милдеттерин аткарууда коронавирустук инфекцияны жуктуруп алган медициналык кызматкерлерге берилүүчү компенсациянын өлчөмү 200,000 сомду түзөт. Ал эми кызматкер каза болгон учурда компенсациянын көлөмү 1 миллион сомду түзөт. Бул туурасында республикалык ыкчам штабтын жыйынынын жүрүшүндө биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов билдирди. Белгиленгендей, учурда врачтарга жана медициналык кызматкерлерге компенсациялык төлөмдөр берилүүдө. Тийиштүү органдарга финансылык каражаттарды өз мөөнөтүндө жана толук көлөмдө төлөп берүүсү тапшырылды. Кубатбек Боронов атай иштелип чыккан 3W Help COVID KG онлайн платформага коронавирустук инфекцияга каршы күрөш боюнча атайын эсептерге финансылык каражаттардын түшүүсү жана алардын кийинки колдонулушу, саламаттык сактоо, эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрликтерине келип түшкөн гуманитардык жардам тууралуу, ошондой эле калктын аярлуу катмарын колдоо үчүн эсепке финансылык каражаттардын келип түшүүсү тууралуу маалыматтар жайгаштырылгандыгын билдирди.